Борбордоо номер 72 мектептин оратордук клубунун жетекчиси Гүлнара Шокеева уюштурган дебат тилди канткенде сактап калабыз деп аталып, ага аталган мектептин ар кайсы классында окуган окуучулардан 2 команда катышты. Дебат темасы айтып тургандай эне тилибизди сактоого арналып, ар бир команда оппозиция, өкмөт болуп тилибизди өнүктүрүү боюнча айткан пикирлерин жүйөлүү аргументтерди келтирип коргошот. Алардын оюн өзүнүн көз карашына карабастан сот калыс баалоого милдеттүү. Кыргыз тилин кантип өнүктүрүүгө салым кантип кошо алабыз? Ошол максат менен бул жерде мен сот катары катышып, жана элдин көз карашын жана даярданган адамдардын көз карашын көрүп бул жерде сот катары катыштым. Дебат жашоого да даярдайт да балдарды. Бир эле бетке, бир эле жакты көрө бербей, тоонун бер жак бетин баары көрөт, ар жак бетин данышман, акылман, көптү окуган, көптү көргөн киши ар жагын да билет. Чындап эле буга чейин өткөрүлгөн дебаттан эне тили тууралуу баалуу ойлорду угуп, тартынбай өз ойлорун ачык айтууга үйрөнүшкөн. Окуучулар бул артыкчылыктар үчүн мектептеги ораторлук клубунун жетекчиси Гүлнара Шокеевага ыраазычылыктары чексиз. Мен мында адамдарга өзүмдүн оюмду так жеткизе алчу эмесмин да. Азыр болсо мен мындай эле бат эле жеткизе алам да. Анан деген мен мындай элдердин астынан сүйлөгөндөн аябай уялчумун. Анан мен азыр болсо вообще уялбайм. Мени даярдаган эжем Шокеева Гүлнара эжеге аябай чоң рахмат айтам. Гүлнара эжеге мен рахматымды айтам. Көп китеп окуганды үйрөндүм. Көп сахналарга чыгып айтканды үйрөндүм. Мен деген мурункусунда деген чын эле уялчым. Сахнага чыгып айткандачы, азыр деген бардыгын так баарын точно айтып бере алам. Дебатка катышкан окуучулар ойлорун эркин, эргип, рахаттанып айтышты. Ушунун өзү эле эне тилин нукура сактоого, кеңири колдонуп өнүктүрүүгө багытталып уюштурулган дебаттын өспүрүмдөр үчүн канчалык пайдалуу экенин айгинелейт. Кыргыз эли байыртадан сөз баккан элдер ушу балдарыбыздын мындай жан дүйнөсүн, руханий дүйнөсүнө, дээрине бир көрөнгөнү уютуп, канына сиңирип, бир жакшы темада кандай тема болбосун өзүн алып жүрүүгө биздин негизги максатыбыз үйрөтүп. Сүйлөө чеберчилигин үйрөткөн педагог балдарыбыз интеллектуалдык планда бардык дүйнө тилдеринде эркин сүйлөсүн, бирок эне тилин билүү парз дейт. Ар бир элдин тили улуу, ар бир эл өзүнүн тилин сактап, уюткусун, көрөнгөсүн жоготпош керек да. Ошон үчүн ошо бүгүнкү тема өтө актуалдуу. Бизде кыргыз эмес киргиздер көбөйүп келатат. Эне тили бул эне сүтү менен берилиш керек. Биз эгерде тилибизди жоготсок, анда тил жоголсо эл жоголот, тил жоголсо мамлекет жоголот деген сөздү айтып кетким келет. 21 февраль эл аралык эне тил күнү. Билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык эне тил күнүнө карата айлык жарыялоо тууралуу буйругу чыккан. Билим берүү тармагы адаттагыдай эле бул күнгө карата ар кандай иш-чараларды өткөрүшөт. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Гүлнара Ибраимова маңдай теске ой бөлүшүп, пикир алышуу менен жаштар арасында көйгөйлүү темаларды талкуулап турууну адатка айланткан адистердин бири. Албетте эң биринчи катарга эне тилибиз катары кыргыз тилин мамлекеттик тилди коебуз, бирок ошол учурда көп улут өлкө болгондуктан биз ар бир улуттун дагы эне тилин сактоого, коргоого жана аны өнүктүрүүгө бир шарттар түзүп берүү биздин негизги милдеттерибиздин бири дагы болуп эсептелет. Педагогдордун айтуусунда ушундай дебаттарда болгон балдар тигил же бул темада оюн тартынбай айтып, коркунучу жоюлуп, адамдар менен эркин баарлаша алат. Мына ушулардын жыйынтыгына жетүү. Калия Карбекова, Ринат Эрмеков, билим жаңылыктарына.